токтомдордун аткарылышы боюнча азыркы күндө аткаруу бийлигинде бир топ иштер болуп атат. Анын негизинде эле аткарылбагандары дагы болуп атат да. Анткени мына биздин комитетте тармакта, социалдык тармакта бир топ токтомдорду чыгарып беребиз. Ошол чыгарылган токтомдорубузду жылдын жыйынтыгында ошол токтомдор аткарылышы боюнча атайын отурумдарды кылабыз. Ошол отурумдарда дагы тиешелүү жетекчилерге тиешелүү тапшырмаларды берип, алар канча пайыздык биздин токтомдорду аткарды, аткарылбагандыгына эмне себептер болду, кандай тоскоолдуктар бар, ошол боюнча да кеңири талкуулайбыз. Мына жана өзүңүздөр айткандай, сессияда айтылгандай, кээ бир токтомдор аткарылбай да калып жатат да. Анткени бир топ аткаруу маселелерине акча маселеси дагы тоскоол болуп калат. Ошондуктан мына сессияда биз ачык айтып, ушул бүгүнкү сессияда биз аларга мөөнөттөрдү дагы беребиз, тактап канча мөөнөттө ушул биздин токтомдорду, чыккан токтомдорду аткаруу жагын, акча жагын чечип бересиңер деп. Мына токтомдор прокуратура кайрылуу боюнча да жазылган экен дейм. Негизи имаратты бербей кой дейм, прокуратурага кайрыласыздарбы же кандай? Негизи мына өзүңүз уктуңуз, биздин Жапарбек Туретович дагы айтты, ушул токтомдордун аткарылышы боюнча биз эми прокуратурага кайрылабыз деп. Биз кайрылаардан мурун дагы тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, мөөнөт беребиз. Мөөнөт берип, андан кийин аткарылбаса, мына жыл жыйынтыгында анан толук карап, анан тиешелүү органдарга беребиз.